Кыргызстанда парник газдарынын чыгуусу 60% түзөт. Мындан улам энергетика секторун трансформациялоо зарылдыгы бар. Өлкө климаттын өзгөрүшүндөгү зыяндуу заттарды кыскартуу милдетин алды. Бул үчүн башка мамлекеттердин энергияны үнөмдөө боюнча тажрыйбасын үйрөнүү зарыл. 90%-дан ашыгы жакшыл генерация. Бул себеби энергиянын көпчүлүгүн биз ГЭСтерден алабыз. Күндүн энергиясын, шамалдын энергиясын, кичине суулардын энергиясын ошо ВИЭ деп коебуз да. Кайра жаралуу булактары деп. Ошолор аркылуу алына турганы ушундай мен айткандай 1,5%дан ашып калды. Бул жылдын жыйынтыгы менен 1-2%га барып калса керек. Мисалы, Грузияда туруктуу энергияга жетишүү боюнча комплекстүү иш жүрөт. Кызыктар тараптардын баарын бириктирүү менен 5 багытта иштешет. Энергетическая безопасность. Биринчи энергетикалык коопсуздук, экинчи аз көмүртектүү энергия булактарын пайдалануу, энергиянын кайра жаралуу булактарын колдонуу, энерго тажрыйбалуулук жана бул багыттагы инновациялык изилдөөлөр. Анткени технология улам өзгөрүп, жаңыланып жатат. Кыргызстан аларды пайдалануу менен энерго эффективдүүлүктү арттырса болот. Генерацияланган кубаттуулукка инвестиция салуудан мурда энергияны үнөмдөө маанилүү. Адистер энергияны үнөмдөөчү А белгиси бар электр каражаттарды колдонууну сунуштайт. Алар жарыкка болгон төлөмдү азайтууга жардам берет. Более конкурентоспособными тоже. Энергия эффективдүү каражаттар атаандаштыкка да жол ачат. Мисалы, өндүрүш компанияларында ушундай каражаттар колдонулса, анын жарыкка болгон төлөмү төмөн болуп, пайдалануу мөөнөтү узак болот. Мындай ыкма Европада жакшы жайылган. Кыргызстандагы туруктуу энергетика келечеги жана чакырыктары конференциясы энергетикага кызыктар тараптарды бир аянтчага чогултту. Кыргызстан сунушталган долбоорлорду карап, айрымдарын ишке ашырышы мүмкүн. Анара Мамбеткадырова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.